Саламатсыңарбы урматтуу окуучуларым. Сабагыбызды улантабыз. 11,2 литр аммониядан баштоо менен канча грамм азот кислотасын алууга болот? Берилди. Given. Аммониянын көлөмү 11,2 литр. Сурап жатат азот кислотасынын массасын. Чыгаруу. Эң алгач реакцияны жазайлы. Аммонияны күйгүзөбүз. Бул 1000 градуста жана өтө жогорку басымда NO жана H2O пайда кылат. Экинчи реакциябыз NO кошулган кычкылтек менен NO2-ни берет. Теңдей турган болсок, бул жака 2, бул жака 2. Бул реакциябызды дагы теңдейли. 4, бул жака 6, бул жака 5. Андан кийин үчүнчү реакциябыз NO2-ни суу жана кычкылтек менен бизге азот кислотасын берет. HNO3. Бул жака 4, бул жака дагы 4, бул жака 2. Реакциябыз теңделди. Бизге аммониянын көлөмүн берген, анын молун тапсак болот. Анын молу N барабар V бөлүнгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. NH3 барабар 11,2 литр бөлүнгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль. Барабар 0,5 мольду пайда кылат. Демек, реакциянын башында 0,5 моль аммония бар. 4 моль аммония реакцияга кирип, 4 моль NO-ну пайда кылып атса, демек 0,5 моль кирсе, бул жактан дагы 0,5 моль пайда болот. Бул 0,5 моль болсо, 2 моль реакцияга кирип, 2 мольду пайда кылып атат. Бул жакта демек 0,5 моль реакцияга кирсе, бул жактан дагы 0,5 моль реакциядан пайда болот. NO2 бул жакта 0,5 моль болсо, ошол бул жактагын алып, кайра реакцияга киргизип атабыз. 0,5 моль болсо, 4 мольдон реакцияга кирип 4 моль пайда болуп атат. Демек 0,5 моль реакцияга кирсе, бул жактан дагы 0,5 моль азот кислотасы пайда болот. Анын массасын эсептейбиз. Массасын эсептөө үчүн малярдык массасын эсептөө керек. Малярдык массасын эсептесек, M HNO3 барабар 1 грамм моль кошулган 14 грамм моль кошулган 3 көбөйтөбүз 16 грамм моль барабар 63 грамм моль. Массасын эсептей турган болсок, HNO3 барабар моль көбөйтөбүз M барабар 0,5 моль көбөйтөбүз 63 грамм моль барабар калькулятор менен эсептей турган болсок, 63 көбөйтөбүз 0,5 барабар 31,5 грамм. 31,5 грамм. Жообу 31,5 грамм HNO3 пайда болот.
4-нче суроону окуйбуз. 100 грамм үлүгүдө 96% күкүрт түзөт экен. Ошол күкүрттөн канча грамм күкүрт кислотасы пайда болот? Берилди. Mass of sample үлгү барабар 100 грамм. Күкүрттүн массалык үлүшү барабар 96%. Күкүрт кислотасынын массасын сурап жатат. Чыгаруу. Эң алгач реакцияны жазайлы. Күкүрт кычкылтык менен реакцияга кирип, SO2-ни пайда кылат. Экинчи реакциябыз SO2 реакцияга кирип, дагы кычкылтык менен SO3-тү пайда кылат. Бул жака 2, бул жака 2. Үчүнчү реакциябыз SO3 суу менен реакцияга кирип, күкүрт кислотасын пайда кылат. SO4. Реакциябыз ушундай жүрөт. Бизге күкүрттүн массалык үлүшү берилген. Демек, анын массасын эсептейбиз үлгүдөгү. Күкүрттүн массасы барабар үлгү 100 грамм. Анын 96%-ын күкүрт түзөт. Демек, 96 грамм экен күкүрт. 96 грамм. Анын молун эсептесек, күкүрттүн барабар 96 грамм бөлөбүз 32 грамм моль. Барабар 3 мольду түзөт. Демек, реакциябыздын башында 3 моль күкүрт бар. 1 моль реакцияга кирип, 1 моль газды пайда кылып атса, демек 3 моль пайда болот. Бул 3 моль дагы кычкылтык менен реакцияга кирип атат. 3 моль. 2 моль реакцияга кирип, 2 моль SO3-тү пайда кылса, демек 3 моль реакцияга кирсе, бул жактан дагы 3 моль SO3-тү пайда кылат. Бул SO3 суу менен реакцияга кирип, H2SO4-тү пайда кылып атат. Демек, 3 моль реакцияга кирип, бул жактан дагы 3 моль күкүрт кислотасын пайда кылат. Анын массасын эсептей турган болсок, малярдык массасын билүү керек. H2SO4 барабар 2 + 1 грамм моль. Кошулган 32 грамм моль. Кошулган 4 + 16 грамм моль. Барабар 98 грамм моль. Анын массасын эсептейбиз. H2SO4 барабар 3 моль пайда болгон. 3 моль + 98 грамм моль. Барабар калькулятор менен эсептей турган болсок, 98 + 3 барабар 294 грамм. 294 грамм. Жообу 294 грамм H2SO4 пайда болот экен. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.